3 жылдан бери медицина тармагында көптөгөн иштер аткарылууда. Жаңы ооруканалардын курулушу, ар бир кыштакта фаптар ачылууда. Быйыл эле Тоң районундагы алыскы Коргонду булак айылында да заманбап фап пайдаланылууга берилди. Медициналык мекемелердин көпчүлүгү мамлекеттен, кайрымдуулук фондулары тарабынан курулууда. Имараттар жергиликтүү тургундар үчүн жакшы шарттар менен салынууда. Бизге аябай жакшы жаңылык болуп атат. Мурун кичинекей алакандай болгон фап бар болчу, Кудайыма шүгүр, азыр эми чоң фап болуп атат. Ошо фапка биз азыр кирип, ошол жакты көрөлү деп отурабыз. Эми Кудайым буйрса, ал жерге дагы бизге дагы врачтан кийин дагы медсестра келиндерибиз болсо экен деп Кудайдан тиленип отурабыз. Эми айылыбыз мурун кичинекей алакандай эле кенеде эл болчубуз, азыр эми чоң эл болуп баратабыз. Ошондой эле райондордогу ооруканалардын көпчүлүгүндө керектүү медициналык аппараттар менен толукталды. Ысык көл бириккен ооруканасы Балыкчы шаардык бейтапканасына томография аппараты келди. Көл областыбызга, Нарын областыбызга, бул жерден Кемин районуна чейин компьютерный томографиябыз элибизге кызмат кылсын, кут болсун, ооруган адамдарыбыз аз болсун, оорубай эле койушсун. Эң негизгиси компьютерный томография шаарыбызга келип орнолгону. Бул биздин элибизге жакшы болду. Кудай буйрса, медициналык туризм ишке ашып атат деп ойлойбуз. Быйыл Балыкчы шаары көз аппараты менен камсыздалды. Аппарат менен көздү текшерип жана операция жасоого болот. Алардын жалпы наркы 8 миллион 395 миң сомду түзөт. Мындай жабдыктардын келиши дартка так диагноз коюу менен иш ыргагын жөнгө салат. Алардан Ысык көл облустук бириккен ооруканасына жана Каракол үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна алынып келинген. Заманбап аппарат берилип атат, буюрса рефрактометр деп аталат. Бул адамдардын көздүн багы миопия деп айтылат, бир мындай жакты көрбөгөн, жакынды көрбөгөндөр бар адамдар, ошолордун тууралап диагнозун чыгарып берчү аппарат. Эл камын ойлогон Эламан мамлекеттик дарыканалары облуста бир канчасы ачылды. Анда элет эли жана шаар тургундары үчүн дарыларды 15-20% арзан сатып алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Аталган мамлекеттик дарыканада 500гө жакын дары-дармектердин түрлөрү бар. Кудай буйрса, Балыкчы шаарында Эламан деген гос аптека ачылды. Буйрса элге, карапайым элге жакшы болду. Арзан болуп арзан дарылар келип атат. Өкмөтүбүзгө рахмат, ушундай гос аптека ачып элге жардам бергенине. Ысык көл облустук бириккен ооруканасынын Каракол шаарындагы төрөтүүндө оңдоо жана калыбына келтирүү иштери аяктады. Эл аралык жогорку медицина мектеби демөөрчүлүк кылып, биринчи кабатындагы реанимация бөлүмү оңдолуп, жаңы кеңейтилген кабыл алуу бөлүмү, күтүү залы, жандандыруу бөлүмү жана обочолончу бөлмөлөрү курулуп, сүрөткө түшүү зоналары даярдалды. Азыр Каракол шаарындагы төрөтүү бейтапканаларды жаңыланган имаратта тосууда. Кабыл алуу бөлүмү толук капиталдык ремонттон өтүп, бүгүн мынакей ишке берилип, кош бойлуу айымдарды кабыл алууга даяр болуп, жакшы жөрөлгөнүн себепкери болуп турасыздар. Бул ремонт иштери ушул жылдын 8-мартында эл аралык медицина университетинин ректору Акунбаев Столбек Меденовичтин демилгеси менен баштадык эле. Мынакей ушул аралыктын ичинде толук, мынакей өзүңүздөр көргөндөй, толук ремонттон өтүп, ичи бардык кош бойлуу айымдарды кабыл алууга керектүү бардык жабдык, аппаратура менен жабдылып, даярга мынакей бүгүн ишке берилип жатабыз. 3 жылдан бери Ысык көл облусунда саламаттыкты сактоо тармагында болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр болду. Жаңырган шарты бар ооруканалардын ачылышы, заманбап жабдыктардын келишин көргөн эл сүйүнүп, мамлекет өнүгүү жолунда. Жазгүл Сатаева, Мадина Абакирова, Ысык көл маалымат кызматы үчүн.